Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Ақ қалпақ киген ардақтуу менен аталарым. Ақ жолық таққан асылдуу менен апаларым. Ардақтуу ағайын туғандар, бір туғандар. Аттың жана башында губернатор айтты. Буга чейин эмне кылып жүрдүңөр, эмне маселени көтөрбөйсүңөр деп мени өкүнтөт. Ушинтип кыргыздар чогулуп, кыргыздын жери кетип атканда талкуулап отурганыбызга өкүнөм. Мен өкүнөм. Башка маселенин үстүнөн карап, той кылып, ушул жерде ат чаап, сүйүнбөй, кубанбай, анын ордуна кайгырып отурганыбызга мен өкүнөм. Тарых тескерим. Калбайым кыргызым. Ушул жерде чыккан улуу инсан Алайдан Алымбек Татканын уулу Орус империясына каршы кол топтойм деп оғанга оғын уулу Абдылдабек өлөөрдүн алдында айткан кербези бар. Мен жаным чыкканга чейин төшүмдү ачып, жүрөгүм уруп турган кезде жылып алып туруп ак кийизге уруп, жүрөгүмдү кыргыздын жерине койгула деген сөзү бар. Сөгүм оғанда кала берсин деген аманаты бар эле. Бүгүн кагылайын кыргызым, колумдагы топурак эртең кеткенде кепин жабынып кое турган жер таппай кала турган учурга келдик го. Ушул жерде кыргыздын жери болуп аткан Кемпироватты кетип атканда кайдыгер карап тургандарга мен кайрылам. Берди келип чогулган эл тарыхын жакшы билет. Мен учурдан пайдаланып, бизди көрүп турган, үйүндө телефонду тиктеп, эмне болуп кетет экен, канча адам чогулат экен, кантип чечилет экен деген кыргыздарга кайрылам. Кемпироват эзелтен кыргыздын жери болгон жери болуп кала берет. 1924-жылы биздин улуу аталарыбыз Жусуп Абдрахманов, Мынадахан Кимсанбаевич туура баамдады. Бүгүн комитеттин төрагасы Чыңгыз Айдарбековдун атасы Иманалы Айдарбеков, мына ошолор аталарыбыз картаны чийген. Кыргыздын жерин чийгенде Кемпироваттын жери ошол жерде бар эле го. Мына ушул жерлер кетип атат. Кантип карап отурасыңар? Мени кыргыз кылган башымдагы калпагым бар. Көкүрөмдө кыргыз деген сөзүм бар. Жүрүнүмдө чындык бар. Биз Кыргызстанда эки адамдын көзүн карап жашап калдык беле? Биз Кыргызстанда бир же эки адамдын айткандай болуп калдык беле? Кыргызда килейген жер кетип атса, парламенттин 6 депутатынын кол көтөрүүсү менен берип коебузбу? Кыргызстанда бир адам мен айткандай болот, жерин кетет десе, берип коебузбу? Мындай болгон эмес. Бул мазактоо, бул элди шылдыңдоо, бул басмырлоо деп эсептелинет. Биз кантип чыдайбыз? Өзгөчө жаштар. Мына мен келатканда мырзалыктан отуруп чай ичип алалы дедик, биз таң атпай келдик. Анан бир эки жигит отурат, сурап атам. Бүгүн курултайга барасыңарбы десек, жок, ишибиз бар дейт. Анан кеп кылып сурап калдым, кандай ишиң бар? Жер кетип атат, суу кетип атат. Кантип барбайсың десе, биз коркобуз да дейт. Кимден? Ташиевден коркосуңбу? Обайым коркобуз да дейт. Тилиңди жулуп, колуңду сындырабы? Ошентет дейт. Кыргыз эч качан тилин жулдуруп, колун сындырып жашаган эмес. Жери кетип атса, жаным садага деп турган кыргыз. Биздин аталарыбыз жерди чийип атканда канча деген садага чабылган. Эми ошону биз жерди кеңейткен ордуна керткенге салым кошуп атпайбызбы? Мен төрдө отурган жакшыларга, агаларымдан суранам. Парламенттин депутаттарынан суранам. Бийлик төбөлдөрүнөн суранам. Кемпироваттын жери кеткен деген сөздү унуткула, айтпагыла. Бүгүн да айтылды. Кемпироваттын жери берилген эмес.
берилген эмес. 65 жылы Кемпироваттын жеринин ордуна компенсация ретинде 4127 гектар берилген. Ал алмашылган эмес. Ал кошумча берилген жер. Муну так билишибиз керек. Өткөндө парламентте депутат айтып атат. Эгерде 4127 гектар жерди берген жерин Кемпироватты бербей койсок, бергиле дейт. Эмне деген сабатсыздык? Эмне деген түркөйлүк? Бул алдоо. Кемпироват жалгыз өзгөндүк эмес. Кемпироват кара суунук эмес. Кемпироват меники. Кемпироват таластыкы. Ар бир кыргыздыкы. Мен кыргызмын дегендин жүрөгүндө, көзүндө Кемпироват болушу керек. Кагылайын кыргызым. Бир нерсеге сөзүмдү жыйынтыктап айткым келет. Кыргызда дагы, өзбек коңшубузда дагы улуттук мыйзамдар бар. Мына депутаттарыбыз отурат, калпай турбайт. Улуттук мыйзам өз мамлекетинде эл аралык келишимдерден өйдө турат. Суу ресурстары ар бир мамлекеттин баш мыйзамда так жазылган. Бул мамлекеттин байлыгы, менчиги деп турат. Ал эми суу сактагыч стратегиялык объект. Элестеткиле. Бийликтеги экөө айткандай Кемпироватты берип салды. Эч ким тозбойт деп айтты. Стратегиялык объект болгондон кийин эртең келип тозголот. Мен жанагы топуракты колу менен чачкандай, мына жерге кирип эмес, сөөгөрдү кое албай каласыңар. Стратегиялык объект эмес деп экономика министринин орун басары айтып атат. Ал жалганчы, ал чыныгы чыккынчы, элди алдап, бул стратегиялык объектке кирбейт деп атат. Мына агаларым отурат. Токтомдорду, тийиштүү кагаздарды алып чыксын. Бул стратегиялык объект. Эгерде Өзбекстанга берсек, анын алдында бир эмес 2 ГЭС турат. ГЭС бул стратегиялык объект. Берери менен 4-төн 8 киши кайтарат дейт. Андай болбойт. Эч качан болбойт. Берери менен бардыгы тозулат, тор менен тозот дагы жакын келе албайсыңар. Тозгондон кийин демаркация, делимитациянын өзүнчө жоболору бар. 200-250 метр ортосунда нейтралдуу зона болот. Айылың арыжылат. Сөзүмдү жыйынтыктап, ушул жерде отурган калың журтка рахматымды айтам. Эч коркпостон, тайманбастан келип, кайдыгер карабастан Кемпироват биздики деп айтканыңарга рахматымды айтам. Ал эми бизди көрүп турган башка биздин мекендештерге чакырык кылам. Бийлик сүрөп арлаган салчы эле чакырык кылып атат деп. Ушу Кемпироват боюнча былтыр мына Тилекмат экөөбүз отуруп түрмөсүнө да барып келдик. 1 жыл отуруп келдик. Мен чакырам, ойлонгула, талашкыла, чындыкты издегиле, талапты койгула. Мындан эч коркпош керек. Рахмат.